Эч качан жашоодо эч нерсеге жетпейсиң качан сенде тартип болбосо. Жөн эле күндү карасаң, күн өзүнүн саатында чыгат, өзүнүн саатында батат. Айды кара, өз саатында ишин кылат. Жылдыздар, бүт Марс, бүт асманды эле карасаң, бүт тартип менен иштеп атканын көрөсүң. Бир күн дагы кайгырып калбайт, бир күн дагы бакытсыз болуп калбайт, бир күн дагы ооруп калбайт, бир күн дагы таштап койбойт ишин. Өзүнүн буйруктун негизинде бүт ишти кылат да. Жаратылышты кара. Эрте менен эрте жазда бүт чөптөр чыгат, кайра күзүндө жоголот. Бүт жаратылышты кара. Ошо күн, мисалы үчүн күн эле алып көрөлү. Күн биздин жерибизге 1 сантиметр жакындай турган болсо, жер жүзү бүт өрттөнүп, ташкындар болуп, муздар эрип, биз жок болуп кетебиз анда. Ошол күн 1 сантиметр артка жылып кетсечи, 1 сантиметр артка жылса, жер жүзүндө бүт тоңуш болуп, муздар катып, бүт суук болуп, адамдар тоңуп жок болуп өлүп кетебиз. Көрдүңүзбү, күнүн 1 сантиметр эки жака ойноп коюшу бизди жок кылып коет экен. Ал тартип менен, күн дагы тартип менен, ошондой чоң здоровьясы, ошондой чоң эмеси менен тартип менен иштейт. Ай дагы, жылдыз дагы, жер дагы бүт огу менен тегеренет. Бардык жок өзүнүн тартиби менен иштеп атат. Аллах Таала тартипке салып койгон. Бүт жаратылыштагы нерселерди. И сизге дагы тартип салып койгон. Бирок ошол тартиптен чыгып аткан биз адамдарбыз да бүгүн. Качан тартип менен жашасаң, күн сайын өзүңө бир тартипти коюп алсаң, күн сайын ошо тартипке өзүңдү мажбурлап, ошол нерсени күн сайын кайталаганыңда, кээде кылгың келбей калат, кээде зеригип каласың, кээде уйкуң келип калат, ошого карабастан балким сен жеңип, андан кийин бир нерсеге жетесиң. Жөн эле отуруп, жөн эле алма быш оозума түш, түшсөң дагы жакшыраак түш деп отура берсең, эч качан эч нерсеге жетпейсиң. Жашоо кыйынчылыктан турат, жашоо күрөштөн турат. Күн сайын бир нерсени кылып күрөшөсүң, чокуга чыгасың, максатка жетесиң. Чокуга чыккан учуруңда жыланды да, кушту да көрөсүң. Куш учуп чыкты, жылан сойлоп чыкты. Айырмасы экөө тең чыкты, кичине убакытта айырма болушу мүмкүн, бирок экөө тең чыкты. Демек сен дагы чыгасың, чыгышың шарт. Чыгышың шарт. Денеңди эле карасаң, мисалы, бүт өзүнүн тартиби менен иштеп атат. Жүрөк такылдак согуп атат, кирген тамактарың бүт ашказан сиңирип атат. Канды өпкөлөр айдап атат. Ошо жүрөгүңдөгү кичине 2 секундка токтосун жүрөгүң. 5 секундка токтосун. Кичине жүрөгүң урбай калсын, не болосуң? Көрдүңбү, жүрөгүң дагы дапылдап өзүнүн убактысы менен, тартиби менен иштеп атат. Сен тартипсиз болушка акың жок мекендешим. Сенин чөйрөңдөгү нерселер, сенин бүт намазды дагы 5 убакыт намаз кылсаңыз өзүнүн убактысы менен, тартиби менен окуйбуз. Ар ким каалаган учурда окуп кете бербейт. Өзүнүн убактысы бар. Убактысы бүткөндө бүтөт намаз дагы. Намаз дагы бизди убакытка, тартипке, тактыкка чакырат. Эмнеге биз тартиптүү эмеспиз? Тартиптүү болойлу. Ошондо бир ийгилик жаралат.